Байкем сразу эле коюп алып бурутту, жаш кезинде канча кызды бурутту. Жыргатты десем. Карамурут, кайратын, карамурут, айбатын, карамурутун турганда карабасын кайгатын дейт. Ушу байкем арна бир ыран айтып окшойм да. Келиңиздер, кеч келдик, кеч келсе да 5 келдик деп, сиздердин маанайыңыздарды көтөрүп, тамактын алдында жакшы чыгармалар менен коштоп туралы деп келип калдык. Келиңиздер, анда куш келипсиздер, келген кадамдарыңыздарга гүл бүтсүн, сиздерге жакшы чыгармаларды ардап бергенге бизге үн бүтсүн дейли дагы. Эң биринчи эле ушул агамды мондай эле автомат менен айкайбыз. Анда эмесе агабызды байкайлы, болбосо башты чайкайлы деп агатайын деген чыгарма. Келисте эмне үчүн жана энекем деген сөздү ырдан баштадык дейсиздер. Анткени кыргызда аталар жөнүндө экилер бар экен. Оруба ата, оруба менен эле кала өдүн танк алдында тепсет деген. Ошондуктан айла жок энелер жөнүндө баштадык да. Анан азыр өз кезегимде мен ушу агаларым үчүн бир агатайым деген жакшы чыгарманы аткарып берейин деп турам. Агаларыбызды бир байкайлы, болбосо башты чайкайлы дегендей. Анан ырдардын алдында өзүмдү тааныштыра кетсем. Аты жөнүм Канышай Сүйүнбай болот. Мен болом көлдүн ак кызы, апакемдин ак кызы. 8 кыздын ичинен эң кичүүсү таткусу. 8-чи кызмын секелек, али бүйөгө кетелек. Жакшы ырдайт экен деп бүгүн кетпегиле жетелеп. Өзүм көлдүн Барскон деген айылынын кызы болом, ат башынын жээни болом. Апам ат башы деген жерден, боогачы чыккан элден. Өзү айткандай айылынан бир бучук буйрбай Барсконго көлүп мени атама келген. Анан дайым айтып калат, эркектер баштаса өргө, аялдар баштаса көргө. Аме көргө деп кон төргө деп. Көргө десем баш эки отушпайбы тонан деп. Ошондуктан келиңиздер, эң биринчи эле ошо агаларым үчүн, аталарым үчүн десем дагы жарашат, жакшы бир чыгарма аткарып берейин. Анан бир эскертме бар. Ушуларды ырдасам эле агаларым сүрөп, ышкырып, кол чап, калпыктарын жерге мынтип чапкылап, аябай колдоп турушат да. Анан жеңилерим бир аз көзүнүн кыйыгы менен карап калчу да. Ошондуктан агалар колду чабабыз, жеңилер көздү жабабыз.